Алайда эки фура кагышып, бири көпүрөгө асылып калды. Кече 8-ноябрда Алай районунда оор жүк ташуучу унаалар кырсыкка кабылды, бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда Ош Күлчө жолунда эки фура кагышып, бири оодарылып, экинчиси көпүрөгө асылып калган. Соц тармактарга аталган кырсыктан кийин тартылган тасма тарады. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү бул кырсык аларда каттоого алынбаганын билдирди. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Мугалимди кемсинткен аялдын иши сотко өттү. Аз убакыт мурда Бишкектеги мектептердин биринде окуучунун энеси класска кирип барып, мугалимди окуучулардын көзүнчө кемсинткен чыр-чатак социалдык тармактарга тарап кеткен. Бул окуяны билим берүү министри Догдургүл Кендирбаева жеке көзөмөлгө алган. Окуучулардын көзүнчө басмырлаган шаардагы номер 57-мектепте иштеген мугалим ишинен бошоп кеткени белгилүү болгон. Мугалимдин кадыр баркына доо кетирген аялга карата милиция протокол түзгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкектин Ленин районунун басма сөз кызматы билдирди. Милиция социалдык тармактарда тараган видеодон кийин тергөөгө чейинки текшерүү иштерин жүргүзүшкөн. Жаран аялга карата чара көрүү өтүнүшү менен арыз жазган. Арыз ээсинин айтымында 9-октябрда аял саат 5-терге жакын мектепке кирип келип, окуучулардын көзүнчө аны кемсинтип тилдеген. Аялга карата Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин педагогика кызматкерине карата сыйлабастык беренеси менен протокол түзүлүп, иш сотко берилди. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, Москвада биринчи эмне көйгөй десе документ иштерин айтышат. Сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срок бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Базадан 100% чыгат. Байланыш номери +7 977 388 36 32. Исабайке жооп берет, чала бериңиз. Пакистанда темир жол бекетинде теракт болуп 24 адам каза таап, 46 киши жаракат алды. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Такталган маалыматка караганда, жардыруу станцияда жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:25 чамасында поезд Кветта шаарынан Пешаварга жөнөөрдүн алдында болгон. Жангештик жүктөрү менен вокзалга кирип, эл көп чогулган темир жол бекетинин кассасынын жанында теракт жасаган. Анын кесепетинен 24 адам каза болуп, 46 адам жаракат алган деп айтылат кабарда. Бийликтин маалыматына караганда, жардыруу үчүн жоопкерчиликти тыюу салынган. Жарым аскерлештирилген Белужистан боштондук армиясы өзүнө алды.